кызыл диплом боюнча айтып берейин, студенттер боюнча. Биз эмнегедир жакшы окугандарды үгүттөйбүз, жакшы окуй дейбиз, бирок жакшы окугандардын баардыгы керек болсо барып мигрант болгондор ошолор да. Эптеп-септеп окугандарга карасаңыз, бир шустрыйлык кылып, бир жакшы жерге кирип алат. Булар эми баягы законду сактап келгендер, жакшы окугандар законду сактап келип түзүп жүргөндөр аларга закон жазылбай калгандай болот да. Ошон үчүн мен кызыл китепти бүткөндөр дальше стимул болсун. Булар баардык жака мындай жумушка киргенге, кадр службасына, резервке киргенге үмүтчүлүк түзүп берип койдум. Жакшы оку, сенде стимул болсун жакшы окугангачы. Анан кийин жумушка орноштурганга сен бир кадам башкалардан алдыда болот экенсиң. Сен жанагындай компьютердин тестин өтпөй эле автоматтан барып резервке түшөт экенсиң. Сенде башкаларга караганда мүмкүнчүлүгүң чоң болот экен. Демек, балдарды үгүттөйлү, илимге болгон, билимге болгон салымым деп ойлойм да. Ушуну кылып койдум эле, мүмкүн ушунун артынан ээрчип балдар жакшы окуйт деген неме менен кылдым. Бирок иштеди. Бир топ жерлерде студенттер айтып калат, байке мен бул кызылга жетип калдым, мен точно жумушка киремин дегендер болду. Айттым, киресиң, мыйзам ошондой жазылган. Камсызданабай, сен главное оку, билим ал, илим ал дегендердин бири